Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган өзгөчө стилде салынган 6 сотук жер тилкесиндеги 5 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Эгерде бизнесмендер, ишкерлер негизги жолдун трассанын боюнан жер издеп жаткан болсоңуздар, сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүк. Себеби Ош-Алай трассасы 6-километр, тактап айтканда кыргыз чектен ушул үйдү тартып көрсөтөбүз. Анан эң жакшы жери негизги трассанын боюнда эле жайгашкан. Кызык болуп жаткан болсо, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, сиздерге бардык маалыматтарды бермекчибиз. Өзгөчө стилде проект менен салынган, аны ичкери кирип сиздерге көрсөтүп айтып беребиз. Ага чейин келүү жолдорун сиздерге көчө тараптан даректерин көрсөтөйүн. Мен азыркы учурда Ош-Алай трассасынын боюнда турам. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, 6-километр маркети түшкөн, жаңы эле түшкөн. Андан өтсөңүздөр 127 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына бурулган Мамат айылына кире бериш жери бар. 223 кварталдагын деп айтылып келинет. Эми мынау маршрутка 127, андан бери 100 метр бери келсеңиздер, жолдун сол тарабында жайгашкан жашыл дарбазалуу, айланасы песка блоктор менен тосулган 9-даректеги үйгө кирип келебиз. Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот, 1-линия жолдун бою достор. Эми ал жагын өзүңүздөр каалагандай кылып пландай бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Стежкалар куюлган, айланасы песка блок менен тосулган. Бул жагында болсо бак дарактары бар. Канча эми? 4, 8, 12 түп дарактар бар экен, өрүк бар экен, кокон гилясы бар экен, кыскасын айтканда бүт бардыгы бар. Жердин бурчунда ажатканасы жана бир аз орундуктар каралган, ал жака эми 3 очок, тапчан, ушундай курулуштарды курсаңыздар болот. Эми сөздүн эң кызыгы, видеонун башталышы, ээси менин жанымда. Сиздерге бардык маалыматтарды эми ээси менен биргеликте айтып баяндап көрсөтмөкчүбүз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум ассалам, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Келиңиздер. Мынакей кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Үйүңүз канчанчы жылы тургузулган? 2010 жер алынган, 2018 киргенбиз үйгө. Үйдүн узунтурасы канча? Бийиктиги 5 метр. Үй 10-10 салынган. 10-10. Жакшы, өзгөчө пландар менен түзүлгөн экен, курулган экен. Жакшы, анда жүрүңүздөр, сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн, пландарын көрсөтөлү. Бул жер мына кире бериш пирхошкасы достор, бут чечмей жери. Бунда кийим илүүчү, бут кийим коюучу эмеректер жайгашыптыр, брондолгон эшик. Кана бисмилла. Бул биринчи кабаттын холлу, Бул жактан экинчи кабатка чыгып кетет экенбиз. Бир четинен баштай берели. Мына ушул эшиктен баштасак кандай дейсиз? Бул жуунуучу бөлмөсү, ажатканасы, санузел экен. Чакан, жакшы. Жылуулук кириптир. Ооба, жылуулук кирген. Күзгүсү, колу бет жуучу, раковина орун алыптыр, кафелденген. Потолокко чейин. Андан кийинки эшикти ачып бере турган болсок, бул жак кухня. Ойбой! Жаркылдайт котум эле. Адамды өзүнө тарткан аурасы таза үй экен. Сиздерге жагып атабы? Караңыздар, абойдун түсү менен ашкана эмеректери, потолоктор бири-бирине тим эле чак келип калыптыр. Бул эмеректерди атайын ушул жерге заказной кылдыргансыздар. Ооба, булар заказной бардыгы. Караңыздар. Камера дагы иштеп турат экен. Үйдүн ичинде ашканада ким эмне кылып атат, бүт карап турат экенсиздер. Бул жагы 6 гран, пардалар илинип турат. Анан бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 1, 2, 3, 4, 5, 6, кааласа 7-8 адам кеңири ушул жерден тамактанса болот экен. Телевизорлор орун алыптыр, люстра илинген, потолоктор натяжный потолок болгон достор, софиттер жанып турат. Жакшы, азыр бул бренд болуп атат, мындай эмеректер. Жакшы. Андан сырткары бул жагына өтүп кетсек, кандай бөлмө? Бул жак котельник. Охо, жылуулуктун, Ооба, жылуулук. Ток менен дагы иштей берет. Ток менен деле иштей берет. Көмүр менен? Көмүр менен, газ менен дагы кете берет. Өтө сонун, универсал экен. Жакшы. Бул жагында болсо раковина бар экен, сууну ушул жерден алсаңыздар болот. Жакшы, бул жагында газ плиталары орун алыптыр, бир терезе орун алган. Бул сыртка чыгып кетет, Ооба. Буюрса 3 очок тапчандарга чыгып кетүүчү дагы бир ход болуп калат экен достор. Жакшы. Негизи мына киргенде эле үй өзү жакты мага. Караңыздар. Жакшы проектте салынган. Бир дагы мындай жайды плансыз курулган эмес. Бардыгы пландын негизинде. Эми бул эшикти ачып кире турган болсок, зал экен, Бул жак зал.
6-га 4. 6-га 4. Жакшы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бөлмө дагы ачык түстө экен, софиттер жанып турат, люстралар бар, натяжный потолок, моющий обойлор чапташтырылган мынакей. Адамдын көзүн чарчатпай турган бир түстүү күлдүт. Анан эки чоң терезеси орун алган, терезелери пластиктен. А бул жакта болсо чоң телевизордун орду каралган, жанында дагы бир коозлук нерселерди коюп койсоңуздар болот. Жакшы, 6-га 4 жылуулук кирген бардык бөлмөлөргө. Экинчи кабаттагы жылуулук менен камсыздалганбы? Ооба, камсыздалган, бардык үй камсыздалган. Тепиштин асты дагы бир жанагындай бут кийим коюучу, кладовка болуп Банка, калыптыр. санка койсоң ошакка болот. Андан кийинки бул бөлмө кандай бөлмө? Бул жак биз кыргыз комната деп коебуз, универсал комната. Универсал. Бала чака менен ушул жерден ызылдашып, ушул жерде кыштайсыңар кыскасын айтканда. Жакшы, бул бөлмөнүн узун туурасы 4-кө 3,5. Бир терезе менен камтылган, пардалар тартылуу, натяжный потолок, люстра илинген. Бул жакта софиттин орду каралган эмес. Моющий обойлор, точкалар стандарттын негизинде, жакшы. Асты болсо мына ушундай паркет менен, Паркеттин. Жакшы. Эми экинчи кабатка чыгабыз достор, жүрүңүздөр. Экинчи кабат жакшы жасалыптыр. Жыгаштар менен. Кандай жыгаштар? МДФ бардыгы. Жакшы. Өтө сонун. Экинчи кабатка чыгып эле солго бурулсаңыздар, бул экинчи кабаттын холу, бул дагы кенен экен. Бала чаканы экинчи этаждын холуна чыгарып койсоңуздар, кечке тыпырап ойношот. Бул жерде телевизордун орду каралыптыр. Софиттер орун алган, люстра жана натяжный потолок, бул жактан түштүк тарапты караган терезе орнуктары каралган. Бул мансард тибинде экен, Мансард үйү. Жакшы, өтө сонун. Бул жакта Кандай кандай бир бөлмө? бөлмөлүү? Ата-энелер уктоочу бөлмө. Ооба, Спальня. спальня. Жакшы, жарыктыктар, лампалар жакшы жерде орун алган, көзгүлөр. Бул жерде эми кайсылар калып, эмнелер кетет? Бул комната бардыгы кетет. Калбайт. Бардыгы кетет. Бардыгы кетет. Жакшы. Бул балкон бар окшойт. Бул жак балкону. Ачып көрсөтсөк болобу? Ачып көрсөтсөк болот. Азыр Ачык элеби? Ооба, азыр бир. Мынакей. Сиз ачып туруңуз. Бул жакты мен көрсөтүп турайын. Жакшы. Өзгөчө мага жакты. Спальнялары дагы кенен. Бул урматтуулар, балкону бар экен. Буюрса, урматтуулар, негизги жол ызы чуу анча деле билинбейт экен, эми пластик айнек терезелерден болгондугу үчүн бул жерге эми кофеңиздерди демдеп алып, жеңем менен бизнес идеяларды пландаштырсаңыздар болот экен, жолдун боюна кандай под бизнес имарат тургузсак кандай болот деп. Жакшы. Андан кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул бөлмөгө кире турган болсок, дагы бир спальня окшойт. Жакшы. Болжол менен узун туурасы 6-га 3,5, 6,5-га 3,5 окшойт. Узун экен. Жакшы. Сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай ремонтто, бул жагы гипсокартон менен чабылган, потолоктун өзүнүн моющий обойлору чапташтырылган, люстралар илинген, бир терезе орундуктары каралган. Эшиктери дагы айтып өтөйүн достор. Биринчи жана экинчи кабаттагы эшиктер өтө сапаттуу экен, Бул кымбат баалуу эшиктерден алгансыздар да, сапаттуусуна. Сапаттуу алганбыз. Өзүңүздөргө деп. Өзүбүз үчүн алганбыз бардыгын. Азыр эмне эмнеге сатып атасыздар? Эми шартка байланыштуу, ишке байланыштуу. Сатыкка мажбур болуп атасыздар, Өзүнө деп акча каражатын жана курулуш материалдарын бир да аяган эмескен өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бардыгы бышык, сапаттуу, жакшы курулуш материалдары менен үй тургузулуптур. Бул бөлмө кандай? Бул детский бөлмө, экинчи этаждын. Жаш балдар уктоочу бөлмө. Жакшы. Бул жердеги эмеректер дагы бүт бардыгы кетет экен, Бул дагы комнатада бардыгы эмеректер кетет. Жакшы. Мага жакты, сонун. Андан кийин дагы бир эшик турат эле. Бул жагы дагы кандай бөлмө? Бул жак кладовка, мындай айтканда. Кладовка, Кааласа душ туалет кылып койсо деле болот окшойт. Ооба, болот экинчи этажга деле. Эми алсаңыздар өзүңүздөр каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп атат. Бул үйдүн баасы канча болду экен деп. Бир айтыңызчы. 129га берем. Кеми болобу бир аз? Кеми болот бир аз. Сүйлөшүү жолдору, варианттары, алмашуу же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Алмашуу жолдору эле. Бөлүп төлөө жок.
Жок. Жок. Демек 129 миң долларга бааланды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардык бөлмөлөрдө шарттарын көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми көбүрөөк убакыт тартып койдук. Ар бир деталдарын көрсөттүк, урматтуу достор. Эгерде алуучулар болсо, алар атайын көрүп чыгат. Анан эми албаган инсандар жакшы ой пикириңиздерди калтырып кое бериңиздер. Көп сүйлөйт экенсиң дебеңиздер дегендей, бардык нерсесин көрсөткөнгө биз милдеттүүбүз. 129 миң долларга бааланды. Кеми бир аз бар, сүйлөшөсүздөр. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, документи так, Документтери так барды. Өзүңүздөрдүн атыңыздар да? Ооба, өзүмдүн атымда. Жакшы. Өтө сонун. Анан бул биринчи линияда жайгашкандыгына байланыштуу жанагындай бизнеске ылайыктуу документ даярдалганбы? Же эми аны өздөрү даярдап алат? Эми алда өздөрү даярдаса болот. Жакшы. Бул жагын эми гүл бакчага айлансаңыздар болот, гүлдөрдү эгип койсоңуздар болот. Суусу келген, Каяктан келген? Суу кеңең, Башбулактан келген. Башбулактан. Өтө сонун анда. Жакшы. Бул жагына дагы курулуш материалдарды алып келип өзүңүздөрчө бир курулуш курсаңыздар болот экен, Үч очок, сыртка жаткана бар экен. Жер негизи өтө жакшы пайдаланылыптыр. Мага жакты. Эми 129 миң. Мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы бар, Ооба, жакын жерде барды. Маршрутка, такси тынбай өтүп турат. Шаарга барам десеңиздер, эч ойлонбойсуздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуу достор. Үй жакса, жер жакса, анда лайктан басып, комментарий жазып, жора жолдош досторуңуздар ушундай үй издеп жаткан болсо, ошолорго жөнөтүп коюңуздар, достор. Айылдагы WhatsApp группаларга дагы таштап коюңуздар. Жакшы пикир жазууну унутпаңыздар. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Үйдүн ээси өзү баа койду. Биз баага коюлган баага кийлигишпейбиз. Жакшылыктарда, той аштарда көрүшүп жүрө берели. Бул жерден өнүп өсүңүздөр, агары көгөрүңүздөр, бизнесиңиздерди түптөңүздөр. Биз жыйынтыктадык.